Азыркы убакта ошо сиздерге баягы үй бүлөбүздө ушундай көйгөй болуп атат, ушуну кантип чечсек деген жаштар болобу кайрылгандар же болбосо азыр дароо эле эки айрым жолго түшүп кетишеби деген Эми азыркы учурда негизинен эле бизге баракы үй бүлөдө ажырашып, жаштар баягы пикири келишпей, анан ажырашып, ушундай мен ошо үй бүлөгө чыдабай калдым. Кайната менен кайнатанын сөзүнө чыдабай калдым. Күйөөмдүн күндүк баягы орток могуна чыдабай калдым. Зордук зомбулукка кабылган аялдар көбүрөөк кайрылат. Анан акыркы күндөрү жаш улан кыздар дагы аябай көп кайрылышат. Айрыкча балдар, мен таң калганым, балдар көбүрөөк кайрылып атат. Эжеке, мен үйлөнөйүн дедим эле, мен сүйлөшкөн кызымдын ушундай жаман жактары, жакшы жактары бар. Ошого кандай бир кеңеш бере аласыз деген мени көп кайрылып атышат да. Ушубузду алсам болобу же болбойбу же. Мен аны мындай 1 жылдан бери, жарым жылдан бери сүйлөшүп жүрөк. Акыркы күндөрү байкап калдым, ушундай жаман жактары бар экен. Ушуну оңдосок болобу деген максатта көп кайрылып атышат да жаш уландар. Анан кыздар да көбүрөөк кайрылышат. Эже турмушка чыгат элек эле, турмушка чыксам. Ата энеси бар, бир туугандары көп, ажырашып келген кайын сиңдилери бар, үйдө кайнэжелер бар. Анан мен ошол балага чыксам, ошол эки пикир келишпестик көбүрөөк болобу деп ойлоп коркуп атам деген кыздар дагы бар. Анан кээде ошол эки кайната менен кайнэнелерде келечекте боло турган, ошол үйгө жаңы келин алып аттык элек. Ошол биз ошол адамга кандай даярданышыбыз керек, кандай кеңеш бере аласыңар, баягы позитивдүү тарбия деген бар бизде. Ошол позитивдүү тарбия боюнча биз кеп кеңештерибизди берип айтып түшүндүрөбүз. Ошол кеңештерди азыркы учурда көрүүчүлөрүбүз дагы барбы? Балким сизге кайрылып албайт, азыр көрүүчү катары көрүп отурат. Кандай кеңештер бересиз? Мисалы үчүн жаңы келген келин кандай кылыш керек? Үй бүлөнүн көңүлүн алыш үчүн. Алардын психологиясы башка, алардын жашоосу башка. А бул жактагы күйөөсүнүн үй бүлөсү башка. Кантип кабыл алыш керек? Эми биринчиден эле мен айткым келет да, ушул ар бир жаш улан болобу, кыз болобу психологиялык жактан үй бүлө курууга даяр болуш керек. Астына максат коюш керек. Ошол максатка жетүүгө анан бир жакшы мындай аракет кылыш керек да. Мына мен турмушка чыгам. Үй бүлөсү билет, мен ушул мисалы үчүн жакында тоюм өткөрүлөт. Мен кандай болушум керек? Мен ошол эки үй бүлө алганда биринчиден мамиле түзгөндү билишим керек. Күйөөмдү сыйлаганды, үй бүлөсүн сыйлаганды, ата энесин, бир туугандарын сыйлаганды. Ошол эки сыйлаганды билсе, мисалы үчүн ошол эки келинби же балабы ошол эки айлана чөйрөсүндөгү туугандарын сыйлаганды билсе, өзү дагы сый урматка ээ болот да. Анан ошол баягы үй бүлөнүн андан ары жакшы болуп кетишине дагы ошол сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Андан кийин бул үй бүлөдөгү баягы мамиле түзүү, мамиледи жакшы түзүү керек. Кандай кылып түзүшүм керек, кандай кайнатага кандай мамиле кылам, кайненеге кандай мамиле кылышым керек, күйөөгө кандай мамиле кылышым керек. Мына ошол өзгөчөлүктөрдү баягы жаш кыздар үйрөнүп алышы керек. Андан кийин сый урмат, ошол эки ата энени сыйлоо, ошол эки эле үйдөгү баягы өзүнүн жолдошун сыйлоо, айлана чөйрөсүндөгүлөрдү мына ушуларды сыйлоо. Андан кийин дагы бир ошо позитивдүү тарбиянын дагы бир эң эле маанилүү өзгөчөлүгү бул ошол барган жерде азыркы учурда бизде көпчүлүк үй бүлөлөр ошол проблема менен келип атат да. Ошо мен үйгө келин алдым эле, келиним кечке колунан телефонду түшүрбөйт. Мисалы үчүн жакында эле мына бир ноокаттан бир карыя аксакал киши кайрылды. 3 балалуу болуп калды. Ушу 3 балалуу болуп ушу 6 жыл, 7 жылдан бери жашап атат. Бирок келинимди такыр эле ушул телефонду колуна кармаган такыр эле неме кыла албай койдук, тарбия бере албай койдук. Эртең менен тургандан баштап кечке чейин түшпөйт. Бир колунда шыпырык болсо, бир колунда иже чаяк болсо дагы телефон колунан түшпөйт. Эми ошол нерсени балдарына да үйрөтүп атам. Балам кызым кетирип берейин деп ойлоп атам, бирок кетиргенде 3 баласынын эртеңки күнү тагдыры кандай болот деген ушундай кайрылган экен да. Мына ошону чындыгында эле азыркы күндө биздин жаштардын бул баягы уюлдук телефон оорусу болуп калды. Ошонун кесепетинен үй бүлө дагы ажырашып кетип атышат. Ошондуктан мына ошондон бери кыз бала ойлонуш керек. Кайсы убакта колдонгонду билиш керек уюлдук телефондучу. Анан ошондуктан баягы
телефонду мүмкүн болушунча алысыраак алып коюп эле анан керектүү убакта эле пайдаланып колдонгону жакшы деп ойлойм да. Себеби акыркы күндөр айтып атам го, өтө көп болуп атат да. Ушул проблема боюнча аябай көп кайрылып атышат. Аябай көнүп калыптыр. Жакшы, анан эжеке сөзүңүздүн айтып өттүңүз, үй бүлө курууда билбегендик, түшүнбөстүк, кантип куруу максаты жоктук депчи. А бирок тескерисинче азыркы күндө окугандар деле кантип үй бүлө курам билип жетти, а бирок үй бүлө курсам эми ушундай уруш талаш болот экен деген коркуп калган. Канткенде мен үй бүлө кура алам, үй бүлө кура албай жаткан же баласын үйлөндүрө албай жаткан, кызын турмушка бере албай жаткан ата-энелер ушул үй бүлө курууга максаты бар, бирок коркуп жаткандар деле кайрылып жатабы? Аларга кандай кеңеш бересиз? Эми алар деле кайрылгандар бар арасында. Мисалы үчүн жана сөздүн башында айтпадымбы, балдар кыздар ушу турмуш курайын дедим эле, ушундай мүнөзүндө ушундай сапаттар бар болуп атат. Кандай кылсам керек деген кайрылгандар бар. Эми алар менен отуруп, мүмкүн болушунча ошол баланын, кыздын, кайрылган ата-эненин жекече психологиялык өзгөчөлүгүн баягы излегенге аракет кылабыз да. Аңгемелешип отуруп, ар түрдүү суроолорду бере менен, ачык суроо, жабык суроо, кыйыр суроо дегендер бар. Берем ошолордун баардыгын колдонуу менен ошоеки астында отурган адамдын өзгөчөлүгүн билүүгө аракет кылам. Анан ушул өзгөчөлүгүнө жараша акырындык менен баягы диагностика жүргүзөбүз дагы, анан коррекциялык иштеп коебуз бизде, оңдоп түзөө иштери. Эгерде ошоеки адамдын өзүнүн да кандай бир жекече сапаттары терс кыярлуу, мисалы үчүн мүнөзүндө болсо, личносттук сапаттарында мындай жаман жактары болсо, жеке сапаттарында жаман жактары болсо, ошону акырын оңдоп түзүүгө аракет кылабыз. Ал адам менен биз бир нече жолу жолугушуу өткөрөбүз. Анан ар түрдүү реабилитация, релаксация, медитация деген бар. Мына ошолорду алып барабыз дагы, анан акырындык менен өзүн оңдоп түзөгөндөн кийин акырындык менен анан консультация беребиз. Максат койгоңдо, ооба, мына максат, сен келин алам деп атасың, мисалы үчүн үйгө келин киргизем деп атасың. Келинге сен кандай мамиле жасашың керек? Ошол келинди билесиңби, тааныйсыңбы? Тааныйм, көрүп билип жүргөм. Кыз жакшы кызбы? Жакшы кыз. Анан үй бүлөдө баягы келгенден кийин, келин келгенден кийин бардыгы билинет да көрүнөт. Анан ошол жерден пикир келишиштик. Болбош үчүн ошол эне кандай иш кылыш керек? Сен ушуну туура эмес жасап атасыңбы, туура кылып атасыңбы? Келинге сүйлөгөндө кандай сүйлөш керек? Мисалы үчүн көпчүлүк аялдар кайрылган кийинде ай келин деп кайрылышат. Ал келиндин аты бар да жакшынакай. Аты менен кайрылгының. Ай келин дебестен ошого кызым деп кайрылгының, мына ушундай элементарный нерселерден бир баягы үй бүлөлүк бактылуу болуп кетишине мындай кенедей бир болбогон нерселер үй бүлөнүн ыркын бузуп коет да.